Брукбанча, гибискус, фуксия, геран деги эле койчу биз уга элек, биз кездештире элек. Гүлдүн 100дөн ашык түрүн Дилбар Маматкулова өз үйүндө өстүрүп жаткан кези. Албетте, бул бөлмөгө кирген ар бир адам таң кала албай кое албайт. Ошол эле учурда бул гүлдөргө суктанбай кое албайт. Ал эми кышында өзгөчө жайдын тардыгынан каарманыбыз мына ушундай топ гүлдөрдү атайын 3 имаратта карап өстүрүп жаткан кези. Каарманыбыздын ар бир күнү мына ушинтип гүлдөрүнөн кабар алып, аларды суугаруу, кароо менен башталат. Гүл өстүрүү аял затына бакыт, ошол эле учурда жакшы маанай тартуулайт деп эсептеген Дилбар Маматкулова гүлдөр менен сырдашып, ар бирине өзгөчө мамиле жасайт. Бул гүлдөрүмө күн сайын 2 сааттык убактымды бөлөм. Анткени булар дагы адам баласы сыяктуу эле күнүмдүк мээримди талап кылат. Адам өзү дагы мисалы үчүн гүлдөрдү караганда эртең менен эс алат. Эртең менен турсаң, кайсы бир сортуң, кайсы жаңы сортторуң, мисалы үчүн лично менде гүлдөсө, өзүң үчүн башкача ушу гүлүм сонун гүлдөдү деген өзүңдө бир эме пайда болот да, ойчу. Ошонусу менен кызык ар бир гүлдүн. Анан ар бир гүлдүн ар өзүнчө уходдору бар. Ошого карап, күнүмдүк турмушта, күнүмдүк жашоодо карап турам. Каарманыбыз алгач өзү үчүн гүл өстүрүп баштаган. Улам гүлдүн жаңы сортун сатып алууга кызыгып олтуруп, учурда 500дөй бөлмө гүлүн өстүргөн. Ал көбүнчө Орусия жана Казакстандан буйрутма менен гүлдөрдүн түрүн алдыртат. Гүл өстүргөн айымдар баары эле билишет. Себеби биринчи гүлдү өстүргөндөн кийин экинчи гүлдү сразу башка сортун изденип алганга аракеттенишет да. Ошолордун катарында мен дагы ошентип отуруп көбөйттүм. Каяктан аласыз, каяктан издейсиз гүлдөрдү? Основной азыр сот тармактары, интернет, ошолор YouTube'дан көрүп, өзүм изденип отуруп тапганга аракет кылам. Сортторду болсо башка мамлекеттерге чейин тапканга аракеттенем. Бизде геранды анча балашпайт, бирок эми жаңы сорт герандар чыгып аткандыгы үчүн азыр эң популярдуу болуп атканыбыз геран болуш керек. Себеби ар бир герандын кичинекей эле череноктору 2000ден өдө турат. Ошон үчүн ошолорду изилденип, ушу гүлдөрүнөн сатканда ошондой жаңы сортторду алганга аракеттенип жүрөм. Алгач гүл өстүргөн үй кожойкеси. Акыркы 1 жылдан бери гүлдөрдүн ар кандай түрлөрүн бири-бирине кыйыштыруу менен да алектенет. Ошондой эле каарманыбыз гүл өстүрүүнү сүйгөндөр үчүн өзүнүн кеп кеңешин даябайт. Бул менин мындайча айтканда лабораториям. Бул жерде гүлдөрдү черенковать этип, уруктан чыгаргандарды бир аз чоңураакка чоңойтуп, ушул жерде көбүнчө күнүм ушул жерде өтөт. Бул менин биринчи работам десем болот. Себеби бул прививка деп коет. Муну уруктан чыгарып, бул простой сорт болуп чыккандыгы үчүн буга махровый деген сорту улап, ушундай кыйыштырып, азыр бир эле көчөттөн 2 гүл гүлдөтсө болот да. Бул деген мына гибискус деген эң обычный эле гибискусту алсак, мынантип өзүм черенок кылып өстүрүп, ошонуга прививка деп коет. Мына жерине улап, кымбат сортунан улап, мынтип бир эле гүлдөн булдан дагы 2 гүл чыгарса болот. Дилбар Маматкулова гүл өстүрүү менен эргүү гана албастан Киреше булагында табат. Бир гүл 200 сомдон 2500 сомго чейин бааланат. Каарманыбыздын айтымында үй кожойкелери гүл өстүрүү үчүн аны жөн гана отургузуп койбостон, ар бир гүлдүн мүнөзүн түшүнүп, өзгөчө көңүл бөлүү зарыл. Мингүл Көчөрова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.